Ош облустук ички иштер башкармалыгы гарнизондук саптык кароо өткөрдү. Бул саптык кароо майрамдык салтанаттарга байланыштуу коомдук тартипти көзөмөлдөө максатында Ички иштер министрлигинин буйругунун негизинде өткөрүлгөн. Гарнизондук саптык кароого Ош облустук ички иштер башкармалыгынын өздүк курамы Алай, Араван, Кара Суу, Кара Кулжа, Өзгөн, Ноокат райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн өздүк курамы, ошондой эле Ички иштер министрлигинин Атайын багыттагы полкунун 3-батальонунун Ош облусу боюнча атайын операцияларды өткөрүү отрядынын жоокерлери катышты. Саптык кароонун негизги максаты жаңы жылдык иш-чараларды даярдоодо жана өткөрүүдө, коомдук коопсуздукту камсыздоодо милиция кызматкерлеринин даярдыгын, кызматтык формаларынын талапка ылайык кийилиши, мыйзамдардын талаптарынын так сакталышы, кызматтык милдеттерин абийирдүүлүк менен аткаруу боюнча нускамаларды өткөрүү, кызматтык автоунаалардын техникалык абалын текшерүүгө багытталган. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын өздүк курамы майрамдык салтанаттарга байланыштуу коомдук тартипти көзөмөлдөө максатында Ички иштер министрлигинин буйругунун негизинде 2022 жылдын 30 декабрынан баштап 2023 жылдын 8 январына чейин күчөтүлгөн тартипти кызмат өтөөгө өткөрүлөт. Негизги эле ошол иш-чаралардын максаты жарандардын ошо дем алыш күндөрүндө коомдук тартипти сактап, жарандардын коопсуздугун сактоо болуп эсептелет. Жалпы сан Ош облусу боюнча 1000ден ашуун милиция кызматкерлери ошол жаңы жылдык балаты болгон жерлерде жарандардын баягы топтолушуп ошо дем алыш күндөрү өткөрүүчү, эс алуучу жайларда ошо коомдук тартип көзөмөлдөө иш алып барышат. Алдыдагы дем алыш жана майрам күндөрү жарандар тарабынан ок атуучу куралдарды өз алдынча адамдар топтолгон жайларда алып жүрүүгө жана пайдаланууга тыюу салынарын Ош милициясы эскертет. Өрт коопсуздугун жаратуучу жана адамдардын ден соолугуна зыян келтирүүчү пиротехникалык каражаттарды сатууга тыюу салынат. Спирттик ичимдиктерди ичип алып коомдук жайларда тартип бузгандарга жана автоунаа айдагандарга карата мыйзам чегинде аяосуз чаралар көрүлөт. Ошондой эле жарандар тарабынан ийне жалбырактуу дарактардын мыйзамсыз кыйылуусуна жол бербөө боюнча түнкү күзөттөр уюштурулуп катуу көзөмөлгө алынарын эскертет. Айжаңыл Турду Маматова, Шаршен Шайымкулов, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош облусу.